Садыр Жапаров 18 ноябрда жер ынтымак конушунун тургундары менен жолугушту. Алар президентке 15 жылдан бери кызыл китептерин ала албай келишкендигин айтышкан. Мамлекет башчы бул маселелердин баардыгын чечүүгө убакыт керектигин билдирди. 30 ноябрда Улуттук тарых музейинин расмий ачылышы болот. 20-сынан 30 ноябрга чейин саат 10дон кечки саат 6га чейин бардык жарандар музейге акысыз кире алышат. Баткен облусунун Кадамжай районунда электр тармагынын кызматкерлери тургундардын электр жылыткычтардын жагуусуна тыюу салып жаткандыгын Наргиза Идрисова аттуу жаран өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Кадамжайда үйлөргө кирип, жылыткычтарга пломба басып, газга өткүлө көмүр жаккыла деп электр жылыткычтарына тыюу салып жатышыптыр, деп жазган Идрисова. 30 жылдан бери Нарын дарыясынан алтын чайкап күн көрүп келген Эсенгул Исабеков тууралуу кызыктуу фото баянды жана башка жаңылыктарды Политклиника медиасынын сайтынан кирип окусаңыз болот. Каналга катталып коюңуз.